15-октябрда саат 00:21 шамасында Ош шаарындагы Келечек базарында өрт чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө жайгашкан Келечек базарынын аймагында ашканадан өрт чыккан. Өрттү өчүрүүгө Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жалпы 7 бөлүм ыкчам топ тартылган. Мындан сырткары электр тармагы кызматынан 1 бригада жана милиция кызматкерлери өчүрүүгө жардам берген. Өрт саат 01:13 чектөөгө алынып, саат 03:37 толук өчүрүлдү. Натыйжада ашкана, токардык цех, кийим сатуучу дүкөн, азык-түлүк дүкөнү, текстиль дүкөнү жана жаңы курулуп жаткан дүкөндүн чатыры күйгөн. Өрттүн кесепетинен болжол менен 700 чарчы метр аянт күйдү. Тайвандын Гуэсюн шаарында 13 кабат турак жайда чыккан өрт 50ге жакын кишинин өмүрүн алып кетти. Дагы 60-тайы ооруканага жеткирилди. Өрт бейшембиге караган түнү тургундардын көбү уктап жаткан маалда тутанган. Кырсык болгон жерде дароо 160 өрт өчүрүүчү барды. Жергиликтүү телеканалдар чукул кырдаалдар кызматтары телсиз жоо менен күрөшүп, куткаруучулар жашоочуларды үйдөн чыгарып жатышканын көргөзүштү. Тайвандын борбордук кабар агенттиги өрт чалган имарат 40 жыл мурун курулганын, 120га жакын кеминде 5 ээн турганын билдирди. Алдын ала маалыматтарга караганда өрт коммерциялык жайлар жайгашкан 1-кабаттан чыгып, дароо жайылып кеткен. Турак үйдө 100дөн ашуун киши жашачу. Көбү улгайган адамдар. Өрт эртең менен саат 7лерде өчүрүлгөн. Андан кийин куткаруучулар аман калгандарды издөөнү улантышты. Кырсыкка эмне себеп болгону азырынча аныктала элек. Бизнесмен Эркин Салымбеков УКМКнын тергөө абагына 1 айга чейин калтырылды. Бул тууралуу 1-май райондук соту кабарлады. Анын башкаруу чарасы тандалып, сотко чейин көндүрүш иши аяктаганча тагыраагы 6 декабрга чейин камакка алынган. Буга чейин Эркин Салымбековдун УКМК тарабынан кармалгандыгы маалымдалган болчу. Ишкердин эмне себептен кармалганы боюнча маалымат бериле элек. Эркин Салымбеков Дордой дыйкан базарынын директору, ишкер Аскар Салымбековдун ийнеси. Президент Садыр Жапаров бүгүн 14-октябрда Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин кезектеги жыйынына онлайн катышты. Ал өз сөзүндө 2025 жылга чейин Евразия экономикалык биримдигинин алкагында экономикалык интеграцияны тездетүү жана климаттын өзгөрүүсүнө жараша көмүртекти аз өндүрүү жаатында кызматташуу, соода алкагын жакшыртуу маселелерин козгоду. Энергетикалык коопсуздук өтө маанилүү экенин баса белгилеп, газ, мунай жана мунай өндүрүмдөрүнүн жалпы рыногун түзүү зарылдыгын айтты. Биримдиктин жалпы газ рыногун калыптандыруунун негизги максаттарынын бири ага мүчө мамлекеттердин газ муктаждыктарын канааттандыруу болуп саналат. Буга байланыштуу биз жалпы газ рыногун өз убагында иштеп башташын камсыз кылышыбыз керек жана Кыргызстан газ боюнча бардык өлкөлөр менен макулдашылган эл аралык келишимдердин долбоорун кабыл алууну жактайт. Мындан тышкары Жапаров азык-түлүк коопсуздугун камсыздоонун жолдору тамак аш тартыштыгынын алдын алуу тууралуу да сөз кылды. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Жалал-Абад облусуна караштуу Аксы районунун Кербен шаардык кеңешинин таркатуу жана мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Билдирмеге караганда президент мындай чечимди шаардык кеңештин депутаттары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына башчы тандай албагандан улам кабыл алган. Мөөнөтүнөн мурда шайлоо 2021 жылдын 28 ноябрында дайындалды. Ушул эле күнү өлкө жогорку кеңештин депутаттарын да шайлайт. Мамлекет башчы БШКга шайлоону уюштурууну, ал эми министрлер кабинетине каражат бөлүп коопсуздугун камсыздап БШКга жардам берүүнү тапшырган. Кыргызстандагы мектеп окуучуларынын 60% окуу, математика жана табияттануу боюнча сабаттуулугунун негизги деңгээлине жетишпейт. Башкача айтканда, алар мектептеги окуу программасын толук түшүнбөйт. Мындай тыянактуу окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоо боюнча эл аралык улуттук системаны иликтеген KG Аналитик интеллектуалдык фонду чыгарды. Кыргызстандын 15 жаштагы окуучуларынын билими экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмуна кирген өлкөлөрдөгү курбалдаштарынан 4-5 жылга артта калган деп белгиленет изилдөөдө. Аталган уюмга АКШ, Дания, Жапония, Венгрия, Польша баштаган 37 өлкө кирет. Кыргызстанда 1,350,000 мектеп окуучусу бар. Өлкөнүн ар бир 5-чи тургуну мектеп окуучусу болуп саналат. Өзбекстандагы президенттик шайлоо күнү Кыргызстанда 6 доушкана иштейт. Анын 4-өө Ош шаарында, бири Жалал-Абад шаарында, дагы бири Бишкекте ачылат. Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилигинен кабарлашкандай, Оштогу шайлоо тилкелери Кыргыз-Өзбек университетинде, Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин имаратында, Ош мамлекеттик гуманитардык педагогикалык университетинде, Ош мамлекеттик технология университеттеринде ачылат. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин медицина факультетинде жана Бишкекте элчиликтин имаратында
добушканалар иштейт. Өзбекстанда президенттик шайлоо 24-октябрда болот. Мамлекетти башкарууга талапкер болгон 5 кишинин арасында азыркы президент Шавкат Мирзиёев да бар. Буга чейин Өзбекстандагы шайлоолордо Кыргызстандын бир гана жеринде Бишкектеги элчиликте добушкана иштеп келген.